Kırgızstanda жылына 15 миңге жақын адам инсульт алады. Ошол бейтаптардын 80% майып болып қалады. Анын себеби медицина жардамдын тез чакырылбаганы. Эгер киши бир заматта жакшы түшүнүктүү сүйлөй албай калса, же бирөөнүн сөзүн жакшы түшүнбөй калса, колдорунун, буттарынын кыймылдоосу начарлап, алсыз болуп калса, эгерде ошол адамдын оозунун бир тарабы төмөндөп, кыйшайып калса, жылмай албай калса, бул инсульттун негизги белгилери. Эмне кылуу керек? Тез арада медициналык тез жардам чакырыш керек. Бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн дарыгердин 4 же 5 гана сааты бар. Өмүрдү сактап калыңыз.